Бекер IT курсу бар экенин билдиңиз беле? Биз акча таап атабыз деп бурустар жазып атсачы. Мен мага жомок болчу да. Азыр мага жомок эмес ал. 51 жаштамын. Нарын шаарынан келдим. Бир уул төрөп, ошо уулум менен үйдө отуруп калдым да анан логотиптерди жазып атам мен. Вышла замуж, и мне хотелось больше времени уделять семье. Эң жакшы нерсе мына 50 000 программисттеги бекер окуу болду да. Кризистен жабыркаган, жумушсуз калгандар, офлайн иштей албай, онлайн кеткен адамдар үчүн. Я проходила обучение, закончила, и уже с сентября я начала работать. Мага окшогон жалгыз бой энелер көп да. Сабактар да кыргыз тилинде болду. Программистами становятся не самые умные люди. Ими становятся самые замотивированные, самые целеустремленные. Мен онлайнда көптөгөн. Мен сразу айтам. Биринчи 50 000 программистке кир. Эгер кызык болсо, видеону акырына чейин көрүңүз. Салам. Кыргызстанда бекер IT курсу бар экенин билдиңиз беле? Эгер сиз жумушсуз калсаңыз, миграциядан кайтып келип, иш издеп жаткан болсоңуз, жалгыз бой эне болсоңуз, бул курстар сиз үчүн жалаң гана IT эмес, компьютердик сабаттуулукка жана SMM'ди да окутушат. Кай жерде экениңиз маанилүү эмес. Бул курсту бүтүп, үйдө отуруп акча тап дегенди реалдуулукка айланткандар да бар. Алар менен биз алдыда кенен маектешебиз. Эгер кызык болсо, видеону акырына чейин көрүңүз. Атыңыз ким, канча жаштасыз, анан азыркы учурдагы кесибиңиз кандай? Мен Шандра Чопун Амантуровна, 51 жаштамын. Нарын шаарынан келдим. Мен өзүм негизи азыр ишкер айыммын. Репетитор За плюс онлайн окуу борборум бар. Бул 50 000 программист долбоорунда сиз кайсыл кесипке окудуңуз? Мен негизи бул 50 000 программист кесибин мен Facebook баракчасынан көрдүм да биринчичи. Анан баягы жүрүп эле ошо мен ошо 50 000 программист деп чыкканда мен форманы алып туруп эле толтурдум да. Толтурсам, арыз бердим. Толтурсам мени группага кошту. Ал жерде мен компьютердик сабаттуулук боюнча окудум. Анда да аябай жакшы бүттүм. Анда мен башка курстар сатып алайын деп, анан ушу UX UI веб дизайнды сатып алгам. Албетте, сразу эле ошол курста эле бүткөн жокпуз. Сөздүн ачыгы жакшы баягы турмуш, баягы жумушуң көп болгондон кийинчи. Андан кийин ошо экинчи потогуна кирип, анан ошону 6-7 поток болуп калдык го дейм. Ошол потокту анан мен кайра улантып, анан бүтүрдүм да. Анан мен билгенимден азыр ушу мен бүттүм болуш керек деп ойлойм да, дагы кыздардан 1-2 аракет кылып атышкан. Бүткөндөн кийин ушул курстун кандай пайдасы тиеп атат? Негизи мен негизи эле өзүм мындай дизайн жасаганга аябай кызыкчумун да. Турмушумда азыр рекламаларды жасап берип атам. Дизайн жана курстарды дизайнын жазып атам, логотиптерди жазып атам. Мен мисалы логотипти башка бирөөлөргө акча төлөп жазатчумун да мурун. Азыр мен өзүм бизнес презентация жасагандыктан, азыр бүт бизнес презентациядагы болгон дизайным баарын өзүм жасайм да. Абдан сону мага жардамы тийет да. Мен дагы деле бул боюнча калбайм. Мен азыр оюмда ушу мобилдик колдонмону окуйм деп жүрөм. SMM'ди окуп аткам, бирок мага мындай SMM жагы көп жага берген жок да. Мага ушул дизайн жагы, программалоо жагы көбүрөөк мага туура келет окшойт да. Мен ойлойм, мен өзүмдүн угуучуларыма дайыма айтам да, окугула, себептен канчалык көбүрөөк окусаңар, өзүңөргө ошончолук пайдап келет депчи. Анан менин окуган окууларымдын башында, албетте, мен көп акча короттум да, ушул окууларгачы. Анан бир гана ушул эң жакшы нерсе, мына 50 000 программисттеги бекер окуу болду да. Анан мен дагы өзүмдүн тааныштарыма балдарыңарды келип окуткула, мына бекер, мага окшогон жалгыз бой энелер көп да. Ушул жагына көбүрөөк мен кеңешимди берем да. Анан мен өзүмдүн улуу балам дагы ушу программист жагына кызыгып жүрөт. Ага да мен ушул жактан келип окуу, башка жакка барба деп мен аябай өзүмдүн кеңешимди айтам да. Азыр эле уже наставниксиз, Мен азыр эле мисалы менден апа булгандай, апа могу жерде кандай кылсак болот дегенде мен ага жардамым тийип калат. Анан мен аябай сүйүнөм ошогочу. Ой, мен жардам тийди балам депчи. Бул дагы бир жакшы нерсе болуш керек эне үчүнчү. Анан ошол мен өзүмдүн эмемде азыр мисалы ишкерлер келип кайрылса, логотиптерин жасап бере алам.
рекламаларын жасап бере алам. Мисалы азыр баннерге чыгарыш үчүн алар мисалы баннерге алып барып рекламасын берсе туура эмес болуп калып атпайбы? А биз ошону кыргызча кылып, жакшынакай кылып жасап алып берип атабыз. Анан ошо менен сонун кылып рекламаларды чыгарып алып атышат. Сизге бул долбоордон дагы эмени курстарды кыргызча үйрөттү да? Бул долбоордо дагы кыргызча өтүлдү. Ошонусу жакшы болду да. Сабактар да кыргыз тилинде болду. Видео сабактар дагы, файлдар дагы биз эмнени кааласак бүт баардыгын тең кыргызча алдык да, маалыматтычы. Буга чейинки кесибиңиз кандай? Мен өзүм негизи информатик, математик мен өзүмчү. Мен Нарын мамлекеттик университетинде сабак бергем. Андан кийин өзүм Путуга кеттим. Путуда директор болуп жүрдүм. Анан ошо информатикадан берчүмүн. Андан кийин эле ошо жана 44 жашымда деп атпаймынбы, мен бир уул төрөп, ошо уулум менен үйдө отуруп калдым да, анан ошо балам эле тиги убактымды бөлөйүнчү деп ошо балам менен отуруп калып, анан ушунан онлайнга өтүп кеттим да. Анан мен ошондо билдим үйдө отурганда онлайн деген жакшы нерсе турбай деп. Ошондо элдер биз акча таап атабыз деп бурустар жазып атсачы, мага жомок болчу да. Азыр мага жомок эмес ал. Мага жомок эмес. Мен Өзүңүз ошол үйдө отуруп акча тап дегенди мындай реалдуулукка айландырдыңыз, э? Мисалы өзүм мен азыр мисалы мен кандай эме кылсам дагы, мисалы кадимкидей заказдар түшөт. Мисалы бүгүн мага презентация жасап берчи, мен инвесторум даяр эле десе, мен албетте биздин өзүбүздүн суммабыз бар, определенный. Ошо сумманы айтам, алар берет. Мен алардын каалагандай ошо онлайнда эле компьютерде отуруп алып эле офлайнда жасап берем да. Офлайнда көп акча тапчу элеңиз же онлайнда көп табасызбы? Мен онлайнда көп табам. Азыр мен бюджетке чакырышат, кээде баягы келиңиз биздин балдарга ушундай тиги информатика мугалим болуп бериңиз депчи, анан мен аяка кирелин кечке жүрүп иштей албайм да. Себеп дегенде бизде мендики көбүнчө саат 6-дан кийин башталат да жумушумчу. Мен ага чейин бошмун. Мен эртең менен баламды сабакка жөнөтөм, анан тамагымды жасайм. Мисалычы баягы үйдөгү эме болгондойчу. Анан ал түштө келет. Түштө экөөбүз тамактанабыз, анан уктайбыз. Биздики 2-ден 4-кө чейин биздики эме да, чын эле уктайбыз. Бул эме. Себептен мен кечинде иштейм да. Андан кийин кечинде саат 6-дан баштап мен жумушум башталат. Саат 12-ге чейинчи. А суббота, воскресенье иштебейм. Ал күндөр түшүндүрүп айтам мен балам үчүн арнайм деп. 5 күн эле мага жетиштүү. Жаңы үйрөнөм деп аткандарга кандай кеңеш бересиз? Мен жаңы үйрөнөм дегендерди көбүнө эле коштум да. Себеп дегенде баягы мен бирөө сураса, мен сразу эле айтам. Биринчи 50 000 программистке кир, ошол жактан бекер компьютерный грамотность оку, андан кийин 3 000 сомдон эле баасы. Ошону сатып ал, анан бүттү. Ошону окуп бүт. Алар деген сени баягы бир курсту бүтпөй калсаң деле чыгарып салбайт. Кайра бир кийинки потокко отургузат. Сертификаты Кыргызстанда жарайт баардык жерде. Ооба, мен азыр бүт баардык жерге, мисалы мен резюмем жибергенде сөзсүз сертификаттарды кошуп атам. Албетте, сиз ушуну бүттүңүз беле деп мага кайра сөзсүз чалып сурашат да, сиз канчадасыз депчи. Бир работаңызды жибересизби, көрүп көрөлү дешет. А мен работамды ссылкасын жөнөтүп койсом, эже пойдет келиңиз бизге деп чакырышат. Анан барып кичинекей рекламаларын жасап, анан ал дагы тыйын. Чолпон Шабдыраева окуган 50 000 программист социалдык долбоору пандемия абагында Кыргызстандын программалык камсыздоо жана кызматтарды иштеп чыгуучулардын ассоциациясынын демилгеси менен башталган. Долбоордун менеджери Айзада Жумалиева проект тууралуу кененирээк айтып берди. Биздин долбоор 50 000 программист, бир үй бүлө бир программист деп аталат. Негизи эң башында 2020 жыл апрель айында пандемияга байланыштуу демилгеленген. Анткени ошол убакта көп адамдар жумушсуз калган, көп адамдар кайтып келген миграциядан. Анан ошол апрель айында демилгеленип, ошол эле жылдын октябрь айында уже окутуу процесси башталган. Эгер ошо максаттуу аудитория жөнүндө айтып кетсек, бул биздин Кыргызстандын аймактарында жашаган тургундар, кайтып келген мигранттар, балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү, үй кожойкелери, көп балалуу энелер, андан тышкары ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар,
Анан ошо жалпы эле кризистен жабыркаган, жумушсуз калгандар, офлайн иштей албай онлайн кеткен адамдар үчүн да ошо. Биздин окутуубуз онлайн форматында өтүлөт. Видео курстарга доступ беребиз. Окутуу платформасы бар атайын. Ошол платформага доступ берилет. Видео курстарды өз алдынча окушат. Ал ар бир сабакка үй тапшырмаларын аткарышат. Анан бир жумада бир менторлор менен коуч сессия болот. Ал коуч сессияларда анын форматы онлайн лайв деп коет. Google Meet же Zoom аркылуу жолугушуулар болот. Окуучулар өзүнүн суроолорун, үй тапшырма аткарып атканда жаза албаган нерселерин менторлордон сурап, ошол коуч сессияларда өзүнүн суроолорунун баарын разбирать этип алышат. Курстар эки тилде жаратылган, орус анан кыргыз тилинде. Анан эки тил тең жайгашкан платформада өзүнө ыңгайлуу тилди тандап алып, анан окуй берет да. Долбоордун негизги максаты бул жумушсуз калган адамдарды жаңы кесипке үйрөтүп, анан жаңыча акча табуунун маселесин чечиш керек болчу да. Курсту окуш үчүн бизде веб-сайтыбыз бар, www.checkitprogrammer.checkit.kg сайтында арызды ташташ мүмкүн. Анан Instagram баракчабыз да бар. Instagram баракчага да жазсаңар директке биз жооп беребиз. 2023 жылы 1,5 миңден ашык адам курстарыбызга кирип берсе, 300 адам чыгарганга аракетибизди кылып атабыз. Долбоор мындан ары уланабы? Долбоор дагы бир жылга узатылды. Биздин долбоор бир нече донорлор тарабынан каржыланган. Ар кандай эл аралык уюмдар жана жеке инсандар колдоп беришкен. Здравствуйте всем. Так, как меня слышно? Спасибо. Онлайн сабактарды кесипкөй мугалимдер өтөт. Алардын айтымында окуучулар өжөр жана аракетчил болсо, бат эле өздөштүрүп жумуштап кетишет. Меня зовут Исмар. Я преподаю в двух направлениях. Это SEO-продвижение веб-сайта, белое SEO, и фронтенд, разработка с нуля до джуниора. Но если говорить о тяжкости именно в самом обучении, что сложно учить или что-то в этом роде, то такого нет. Это все зависит от того, сколько времени ты в это вкладываешь. То есть человек, если он относится очень ответственно к своему обучению, он будет учиться быстро и эффективно. Вам точно так же, как и в школе, очень тяжело приходилось, чтобы выучить алфавит, точно так же и вам придется тяжело, когда вы будете учить программирование. Но как только вы пройдете этот путь, как только перестанете так буксовать, так сказать, то все, что вам казалось невозможным, станет очень простым и легким. И это станет что-то элементарное, как чтение, как обычное 2+2 и так далее. Просто нужно преодолевать. Программистами становятся не самые умные люди. Ими становятся самые замотивированные, самые целеустремленные. И я, в свою очередь, как ментор, именно это пытаюсь донести до своих учеников каждую нашу встречу. Курстарды окуйм дегендердин жаш курагы чектелбейт. Мисалы, Айсулуда SMM курсун аяктап, учурда онлайн иштеп жаткан учуру. Мне 29 лет, я закончила курсы по SMM на проекте 50 тысяч программистов. И сейчас я работаю SMM-специалистом на проекте Санари Паим по развитию женского предпринимательства в Кыргызской республике. Я закончила юридический, работала около 5 лет юристом. Все нравилось, но я вышла замуж, и мне хотелось больше времени уделять семье, и поэтому я начала задумываться о том, какие специальности есть, чтобы работать удаленно. Поэтому как раз наткнулась на данный проект
50 тысяч программистов, SMM-специалист как раз, это же удаленная работа получается, и там очень много свободного времени, да, вот, и можно как бы работать по своему графику, то есть свой график ты сама составляешь. И я очень рада, потому что обучение было онлайн, вот, как раз я ушла с работы, да, получается, это было в марте, и с апреля я начала с конца апреля я поступила на курсы, и вот май-июнь, получается, проходили обучение. Я проходила обучение, закончила, и уже с сентября я начала работать. То есть я нашла проект, вот, и потихонечку начала работать. Вот, чему я очень рада. Достор, өзүңүздөр көргөндөй, бул курстар бекер, барыңыздарга жеткиликтүү. Эгерде курска жазылам десеңиз, описанияга биз ссылканы таштап коебуз. Ошол жактан кирип арыз тапшырсаңыздар болот.